Саламатсыздарбы, урматтуу замандаш. Анда эмесе сабагыбызды андан ары улантабыз. Бул сабакта биз ушул граф ABS модулундагы графикалык примитивдер менен таанышабыз. Графикалык примитивдер дегенибиз бул ушул жөнөкөй сызыктар сызуучу атайын процедуралар. Эми киреше турганбызсак, эң биринчиси эле line. Бул жөнөкөй сызыкты сызып берет. Демек, x1, y1 координатасынан баштап, бул биринчи чекитинин координатасы жана x2, y2 координатасына чейин. Бул экинчи чекиттин координатасы болуп эсептелинет. Андан кийинкиси circle. Circle деп аталмакчы. Бул circle деп жазылат. Демек, өзү эле айтып тургандай, айлана сызып берүүчү оператор. X, y координатасы бул баш борборунун координатасы ошо айлананын, r болсо радиус. Андан кийин эллипс x1, y1 борборунун координатасы x2, y2 деген карама каршы бурчтары x1, y1, x2, y2 менен берилген сырттан сызылган тик бурчтук менен берилген эллипс сызат. Эллипсти сызып берет. Башкача айтканда тик бурчтук канчалык жалпак кылсак, эллипсибиздин жалпайышы дагы ошончолук болот. Rectangle тик бурчтук сызат же төрт бурчтук x1, y1 координатасы жана x2, y2 координатасы бул диагоналдын координаталары болуп эсептелинет жана ошол диагоналда тик бурчтук сызып берет. Round rect бул координаталар менен x1, y1 жана x2, y2 координаталары менен берилген бурчтары айланалуу тик бурчтук сызат. Бу жерде v жана h бурчтарынын айлана кыла турган эллипстин туурасы жана бийиктиги. Бул жерде эллипс сызылбайт болгону айланалуу бурчтар айланалуу болгон тик бурчтук сызылат экен. Андан кийин арк борбор x, y жана радиусу r менен берилген OX боюнча A1 жана A2 нурларынын ортосунда камтылган жааны сызат. Жа деген эмне экенин билебиз, айлананын кичинекей бир бөлүгү. Ал эми бул жерде A1, A2 бөлчөк сандар болуп эсептелинет дагы, градус менен берилет, саат жебесине каршы эсептелет. Пай деген жа менен чектелген сектор сызат. Бул жердеги параметрлер дагы жа сызуудагы параметрлерге окшош эле. Chord айлананын чеги менен чектелген жааны бириктирген кесиндиден турган фигураны сызат. Башкача айтканда кандай жаа сызсак дагы ошо жаанын эки чекитин бириктирген кесиндиден турган фигура болуп эсептелинет. Жана fluid fill x, y color бир түс менен чектелген фигураны x, y чекиттен баштап color түсү менен бойойт. Ушул жерде дагы айтып кое турган нерсе, colorду биз айтпадыкпы, жана мурунку программаларда айткандай 3 түс менен беребиз деп. RGB 128.0255 деп. Ушинтип 3 түс менен монтип жазып отурбастан мунун дагы бир оңой жолу бар. Colorдун ордуна биз мондай болгон эле CL деп кошобуз дагы, анан кийин түстөрдүн аттарын жазып коебуз. Мына бул жерде түстөрдүн берилген color black кара, purple кызыл көк, white ак, maroon кочкулу кызыл жана башка. Мына ушул жерден карап туруп кайсы түс керек болсо ошол түстө эле color tail же болбосо мисалы ушундай алабыз дагы, анан кийин colorдун ордуна эле жазып коет экенбиз. Эми ушуга карата бир мисал карап көрөлү. Мынакей бул жерде автомобилдин сүрөтүн сызуучу программа көрүнүп турат. Begin, send, window size. Албетте эң биринчи эле ошол терезенин өлчөмүн коюп алабыз. Set pen style. Демек сызап турган калемибиздин стилин коюп алдык. Clear, press clear деп биринчи башында тазалайбыз. Анан set brush color. Биздин бояксабыбыздын color дегенибиз бул албетте түсү. Мына color green дегенди тандап алып атабыз. Бул жанагы жердеги эле color green деп тандап алып атабыз. Мынакей мону жашыл түстү тандап алып атабыз. Жана rectangle 250, 250, 550, 351. Ушул чек менен чектелген тик бурчтуктун ичин боё деп атабыз. Экинчиси set brush color. Ошондой эле боёк саптын түсүн коюп атабыз. Жана могу квадраттардын ичин боюп атабыз. Мына эми ушундай жол менен эле карап отурсаңар бардыгы берилген. Бул жерде комментарий менен кайсы бөлүктү тартып атабыз. Мына ошолорду ушундай бөлүп жазып алсак дагы биздин программаны түшүнүү дагы өтө жеңил болот. Мына эгерде ушуну иштете турган болсок, моундай болгон автомобилдин сүрөтү тартылган болот экен. Эми бул жерден өзүңөр каалагандай өзгөртө берсеңер болот. Мисалы үчүн могу бурчтарды мындай калтырбастан бурчтарын кичине
айлана формасындагы биз ал жөнүндө жогоруда сөз кылдык, айлана формасында кылыш үчүн эмне кылыш керек экенбиз? Албетте биз round rect дегенди тандалыш, rectangle эмес, round rect дегенди тандалышыбыз керек экен. Жана VH параметрлерин дагы кошушубуз керек. Мисалга, ошондой болгон бир программа түзүп көрөлү. Бирден башын көчүрүп алалы азыр бизге моундай башы керек, Жана бул жака биз rectangle эмес, мына биринчи бул жерден дагы brush деп коюп алалы. Set brush. Боёгубуздун түсүн коюп алалы. Ана rectangle дегенди эле алып алалы, мынакей моуну. Көчүрөбүз дагы. Бул жака коебуз. Жерден мунун баарын кереги жок бизге, бирөөсү эле керек, бир төрт бурчтук, бирок rectangle эмес. Мына биз ушул жерге азыр башкасын коебуз. Мынакей, биз жогоруда айтып кеткендей, round rect. Башкача айтканда, четтери айланаланган төрт бурчтукту, тик бурчтукту коебуз. Бул жерге V дейбиз дагы, мына x1, y1 дегендерди алып салабыз. Болгону, бул жерге дагы эки параметрин кошушубуз керек. VH-ты бүтүрмөнү ажыратып, мисалы 4 жана 3 деп коелу. Мына сыздык, бегинден кийин сөзсүз түрдө end менен аякташыбыз керек эми. End check it. Кана эми ушуну көрүп көрөлү. Иштете турган болсок, мынакей бурчу кичине айланаланган. Айлананы чоңураак кылыш үчүн албетте биз бул жерден дагы чоңойтушубуз керек, Мисалы 12 бөлүнгөн 3. Анда дагы жакшы көрүнбөй калды. Мисалы 18 бөлүнгөн 6. Мынакей. Демек канчалык чоңойто баштасак, анын бурчтары дагы ошого жараша чоңое баштады, 18 минус бөлүнгөн мисалы 12 деп коеюн. Мынакей көрүп атасыңар, бурчтары кандай айланалуу боло баштады. Бул түшүнүктүү. Эми дагы бир айтып кете турган нерсе, мына ушул эле графикалык операторлорду биз операторлордун ичинде циклдык операторлорду колдонсок болот. Мисалы кээ бир учурда бир нече айланаларды же болбосо бир нече сызыктарды сызуу туура келип калат. Ошол учурда кандай кылабыз? Мисалы, бизге азыр set brush'тун кереги жок, ичин боебуз. Жөнөкөй эле сызыктарды чыгарып көрөлү. Мына ушул эле өлчөмүбүз кала берсин экраныбыздын. Мисалы, for деп беребиз. For i барабар 1ден, мисалы 500-гө чейин, 500-гө чейин do. Бул жерде do дегенди унутуп коюп турук. Do 500 do. Жана бул жака болсо line деп беребиз. Line. Жана мисалы башы 0дон башталсын, x1 0, ал эми тескериси могу жерде x1 дегенди i деп жазабыз дагы, y1 0 менен башталсын. Жана x2 дагы i деп жазабыз, ал эми y2 дагы 0дон башталсын. Бул экөөсү кереги жок, бизге ашыктык кылат. Мынакей. Муну кандай түшүнсөк болот? Демек, x i дегенибиз бул 1ден 5ке чейин өзгөрүп турат. x2 дагы i дегенибиз x2 дагы 1ден 5ке чейин өзгөрүп туруп атат. Ал эми 0, y2 биз мисалы 300 деп коелу. x1 0, y1 тескерисинче y1 0, y2 300 болуп атат. Ошондо мындай болгон түз сызык, жөнөкөй эле түз сызыкты көбөйтүп отуруп 500ге чейин алып барыш керек. Кана эми ушуну иштетип көрөлү. Иштетип турган болсок, анда мынакей моундай болгон тик бурчтукту чыгарып берип койду. Биз жөн эле сызыкты өргөнбүз. Демек, бул сызыктар бири-бирине жабышып отуруп, анткени биздин кадам 1 болуп атат дагы, жабышып отуруп моундай болуп калды. Мисалы, ошол сызыктарды көрүш үчүн могу жерге i көбөйтүү 2 деп коелу. Башкача айтканда,
и ар бир учурда 2-ге көбөйтүп турат дагы, ортосу ачык болот ошондо. Эми карап көрөлү. Мына ачык болду. Эгерде мындан да ачык кылгыбыз келсе, анда 5-ке көбөйтүп коебуз. Мисалы 5. Анда момундай болуп чыгып калды мынакей. А эгерде мындай кылып бир жагын көбөйтүп, бир жагын көбөйтпөй койсок эмне болот? Анда да бир кызыктуудай сүрөт алынат. Мына момундай болгон сүрөт алынат экен. Мына ушул жерден параметрлерин көбөйтүп, бөлүп, ар кандай кызыктуу сүрөттөрдү ала берсек болот экен. Мынакей көрүп атасыңар, э? Мына ушундай жол менен биз line жана circle операторлоруна, башкача айтканда графикалык операторлорго циклдык операторлорду да колдонсок болот экен. Мына ушул жерде эле circle операторун да колдоно кетели. Circle. Демек, координатаны берели 250 x боюнча, y боюнча, мисалы 300 деп коелу. Жана радиусубузду болсо биз i деп коебуз. I көбөйтүлгөн 2 деп коеюн, анткени ортолору ачык болуш үчүн, э? Түрлүү чекит менен ажыратам дагы. Эми иштетип көрө турган болсок, мынакей көрдүңөр, э? Көрүнбөй калды, бирок бул жерде ошол айланалардын көптүгү чыкты. Экини алып туралы азырынча. Мынакей. Демек, сызылып отуруп, улам аягына чейин сызылды. Бул жерде сызыктар калып калган жок. Жылып бараткандай болгон алынып атат. А жөнөкөй эле мисалы 30 деп кое турган болсок, анда 30 радиусту эле жөнөкөй айлананы сызып коймок. А биздики болсо и деп койгондуктан ошол 1ден баштап иге чейинки мааниде биздин айланалар өзгөрүп атат, көрүп атасыңар, э? Мына ушундай жол менен графикалык операторлордо дагы, циклдык операторлор же болбосо башка операторлорду дагы колдонуп кетсек болот экен. Анда эмесе, ушуну менен биздин граф ABS графикалык модулуна арналган сабактарыбыз аягына чыкты. Кийинки сабактардан жолугушканча сак саламатта болуңуз.